Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жок экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы без пересетка, без посредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. 2024 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда АСАГО камсыздандыруу полиси жок айдоочуларга айыппул салына баштайт. Бул тууралуу Супер KG порталына милициянын кайгылуу кызматынын басма сөз кызматкери Тилек Исаев билдирди. 2024 жылдын 1-январынан баштап унаа каражаттарын милдеттүү камсыздандыргандыгы тууралуу документтер талап кылына баштайт. Азыркы учурда сырттан келген унааларга жана мамлекеттик унааларга талап кылынат. Азыр милициянын кайгылуу кызматынын бардык унаалары өткөн тиешелүү документтерибиз бар. Ал эми жеке унаалар үчүн 2024 жылдын 1-январынан баштап милдеттүү түрдө талап кылынат, деди Исаев. Бийлик унааларды онлайн камсыздандырууну көздөдү. Булак Супер KG. Орусия Кыргызстан менен Тажикстанды катаал билдирүүлөрдөн алыс болууга чакырды. Орусия Тажикстан менен Кыргызстандын бийлигин чек ара маселесин чечүүгө терс таасирин тийгизе турган шашылыш аракеттерге барбоого чакырат. Бул тууралуу Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылат. Министрлик Москва кырдаалдын өнөкүшүнө кылдатпай кол салып жатканын баса белгиледи. Ошондой эле Орусия эки өлкөнү тең Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча жакында жетишилген оң натыйжаларга зыян келтире турган катаал билдирүүлөрдөн жана кадамдардан алыс болууга чакырды. Биз досторубузду жана союздаштарыбызды Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө жакында жетишилген оң натыйжаларды жокко чыгара турган катаал билдирүүлөрдөн жана шашылыш кадамдардан алыс болууга чакырабыз деп билдирди Орусиянын Тышкы иштер министрлиги. Белгилей кетсек, 15 сентябрда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстан Кыргызстанга чек ара боюнча территориялык доомат коюп келгендигин, эгер Тажик тарап Кыргызстанга карата чек ара дооматтардан баш тартпаса, Кыргызстанда тарыхый документтердин негизинде укуктук жактан коңшу өлкөгө доо коерун айткан. Ташиевдин бул билдирүүсүнөн кийин Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Эрлан Абдулдаев Тажикстандын Тышкы иштер министрлигине чакыртылган. Булак Супер KG. Садыр Жапаров Нью-Йоркто Эрдоган менен дагы жолугушту. Өлкө башчы Садыр Жапаров кечээ 19 сентябрда Нью-Йорк шаарында өтүп жаткан БОНун башкы ассамблеясынын 78-сессиясынын алкагында Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынан билдиришти. Өлкө лидерлери соода-экономикалык, маданий-гуманитардык, илимий-техникалык жана башка тармактарда Кыргыз-Түрк эки тараптуу өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчылары соода-экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги жыйынын өткөрүү маселесине токтолушту. Анын жүрүшүндө тараптар эки тараптуу кызматташтыктын бардык чөйрөлөрүн камтыган учурдагы күн тартибинин актуалдуу маселелерин талкуулашат жана кызматташтыкты бекемдөөгө багытталган биргелешкен иш-аракеттерди белгилешет. Садыр Жапаров менен Режеп Тайип Эрдоган өз ара кызыкчылык туудурган кызматташтыктын бардык артыкчылыктуу багыттары боюнча байланыштарды тереңдетүү үчүн жогорку саясий деңгээлдеги активдүү диалогду улантууга макулдашышты. Булак Супер KG. Өзбекстанда аялды тепкен ички иштер министрлигинин кызматкери иштен алынды. Өзбекстандын Фергана шаарында кичинекей баласын көтөрүп жүргөн аялга орой мамиле кылып, аны тээп жиберген полиция кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу Фергана облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. 18 сентябрда социалдык түйүнөрдө полиция кызматкери балалуу аялды тээп, аны күч менен автоунаага отургузуп жатканы тартылган видео жарыяланган. Укук коргоо кызматкеринин бул аракети коомчулуктун нааразычылыгын жараткан.
Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 18 сентябрда жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлери баласы менен кайыр сурап жүргөн аялдан жолго чыкпоосун өтүнүп, аны менен профилактикалык максатта сүйлөшүүгө аракет кылышкан. Бирок аял полиция кызматкерлерине активдүү каршылык көрсөткөн. Аялды автоунаага отургузууга аракет кылганда ал баласын жерге таштап жиберип, аны инспекторлор кармап калышкан. Кызматкерлердин биринин андан аркы аракети коомдук резонанс жаратып, ошол эле күнү кызматтык териштирүү башталган. Анын жыйынтыгында инспектор иштен алынган деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Булак Назар Ньюс кежи. Казак-орус чек арасында жаңжал чыкканы тууралуу фейк маалымат тараткан адам кармалды. Коңшу Казакстандын полициясы Орусия менен Казакстандын чек арачыларынын ортосундагы жаңжал тууралуу жасалмай видеону тараткан адамды кармады. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн басылмалары жазышты. Социалдык тармактарда Костанай облусундагы чек арада аскер кызматкерлеринин ортосундагы жаңжал тууралуу комментарий менен аскердик транспорттун видеосу тарады. Тараган видео жасалма болуп чыкты. Оперативдүү издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 52 жаштагы Костанай шаарынын тургуну аныкталып кармалган. Ал атайлап жасаган күнөөсүн мойнуна алды деп жазылат билдирүүдө. Бул факты боюнча сотко чейинки тергөө иштери башталды. Тарап жаткан видеодо аскер кийими жана аскердик техникасы бар адамдар көрсөтүлүп, үндөрдө жаңжал Костанай облусунда болуп, азыр техника ошол жака тартылып жатканы айтылат. Казакстандын ички иштер министрлиги эч кандай чыр-чатак болбогонун, аскердик унаалар 7 сентябрда Костанайда өткөн пландуу машыгууга бара жатканын билдирген. Булак Супер кежи.